Министрлер Кабинетинин Төрагасы Акылбек Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында Тогуз-Торо районунун тургундары менен жолугушту. Акылбек Жапаров белгилегендей жаңы жолдор райондун жана жалпы эле өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эми райондун инфраструктурасын жаңыртууну баштоо керек. Жаңы жолдорго жана инфраструктуралык объектилерге аяр мамиле жасоо зарыл. Кытай инвесторлору биз менен иштөөгө даяр. Эгер биз инвесторлор менен иш алып бара алсак, өлкөгө мындан да көп инвестиция тарта алабыз, деди Жапаров. Ал ошондой эле Министрлер Кабинетинин ишиндеги артыкчылыктуу багыттарга токтолду. Жыйында Тогуз-Торо районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө тийиштүү суроолор көтөрүлдү. Тургундардын көйгөйлөрүн угуп, жергиликтүү бийлик органдарына инвесторлор тараптан жергиликтүү калк үчүн социалдык долбоорлордун ишке ашырылышын тездетүүнү тапшырды. Мындан сырткары Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгын так аткаруу зарылдыгы тууралуу эске салды.